Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу шайлоочулар, Ала Тоо 24 каналы Борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте ошондой эле ушул Борбор шаарда өтүп жаткан 2 округдагы шайлоо өнөктүгүн чагылдырууну улантмакчы. Белгилей кетсек, бүгүн 27 февраль күнгө жекшемби Бишкек шаарындагы 2 округда парламенттик кайра шайлоо өтүп жатат. Белгилей кетсек, номер 27, ошондой эле номер 29 1 май жана Свердлов шайлоо округдарында кайра шайлоо өнөктүгү өтүп жатат. Себеби бул 2 округда күзүндө 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо ат салышкан талапкерлерге караганда баарына каршы добуш бергендер басымдуулук кылгандыктан парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгып, кайра шайлоо дайындалган болчу. Биз азыр ушул Сверлов районундагы номер 1352 аймактык шайлоо комиссиясына шайлоо тилкесине келдик. Эгер мүмкүн болсо, ушул өнөктүк кандай өтүп жаткандыгы тууралуу аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсүнөн маалымат алмакчыбыз. Бизде Султанова Гүлбара Адыркуловна Саламатсызбы? Саламатсыздар. Эртең менен баштап ушул Бишкек шаарындагы 2 шайлоо округунда шайлоо өнөктүгү башталды. Парламенттик кайра шайлоо өтүп жатат. Акыркы сааттарга алынган маалымат боюнча сиздердин шайлоо округда канча жаран өздөрүнүн жарандык позициясын билдирип добуш берүүгө катышты? Биздин тизме боюнча биздин шайлоо участогубузда 1383 шайлоочу бар. Анын ичинен азыркы кезге чейин 200 адам шайлап кетишти. Эртең менен кадимкидей эле өз убагында шайлоо участогубуз ачылып, кимин менен баштап, бардыгы өз убагы менен өтүп турат азыркы кезге чейин. Электрондук техникалар, идентификация, асуу өз убагы менен иштеди, бузулуулар болгон жок. Жарандар келип шайлап жатышат. Ушул шайлоо тилкесинин ичинде негизги сактала турган эрежелер кайсылар? Эң негизгиси жарандар келгенден биринчи эң эле негизгиси санитардык эмени сакташ керек. Бардыгы бизде анын бардыгы буга чейин эле даярдалып каралган, бардыгы илинип, бүт бардык плакаттардын бардыгы илинген. Андан кийин экинчиси жарандар ошо кандидаттардын өз немелери менен таанышышат. Ал плакаттардын бардыгы илинип буга чейин даярдалып коюлган. Анан эгерде жарандар өздөрү баягы келгенден кийин бюллетенди алганда жанагы бузуп алган болсо, ага дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Себеби деген байкоочулардын менен чогуу акты түзүлүп, кайра экинчи жолу алып шайлаганга мүмкүнчүлүгү бар. Ушул шайлоочу бюллетенди бузуп албаш үчүн жанагы белгини коюуда кандай мындай бир тактыкты, кандай эрежени сакташы керек? Ал буга чейин эле маалымат каражаттарынан дагы берилип атты. Ушундай эмеден квадраттан чыкпаш керек. Ошондой эрежелер илинип турат. Эшикте дагы плакаттарда ошону менен таанышып, маалымат каражаттарынан маалымат алып, анан бияка келип шайлап атышат. Азыр жакшы эле бардыгы өз убагы менен шайлоочулар келип шайлап жатышат. Шайлоочулардын маанайы абдан жакшы. Ошол эле учурда баягы коомчулукта, социалдык түйүндөрдө ушул шайлоо тилкесиндеги калем боюнча ар кандай маалыматтар айтылып жүрөт да, кээ бирөө ушул өзүнүн калеми менен келип добуш бериш керек экен депчи. Эгерде ушул өзүнүн калеми менен келип добуш берүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Шайлоочу ушундай каалоосу боло турган болсо? Буга чейин шайлоолордо деле иштеп жүрбөйлүбү? Ошондой бир шайлоодо болгондо, эгерде баягы берген жанагы белги кое турган, эгерде ручка жукпай калып, ар кандай бирөөлөр жазып өчүп калат экен деген кептер болгон. Анан өздөрүнүкүн алып келип коюп неме кылышканда, өздөрүнүн ручкалары менен. Бирок баардыгы эле эмеден өтөт, көктөн өтүп кирген болчу. Бул жолкусунда андай кеп жок. Баардыгы биз койгон эме карандаш менен эле иштеп жатышат. Азыр биз эми ушул интернет өнүккөн, социалдык медиа өнүккөн заманда жашап жатпайбызбы? Ар бирибиздин колубузда кол телефон бар. Анан ушул сүрөткө түшүп, социалдык медиадагы өзүбүздүн баракчабызга байма-бай киргизип жаткан активдүү жарандар дагы бар. Анан ушул өздөрүнүн жарандык позициясын аткарып жатканда дагы жанагы добуш берип жатканын, добуш берген бюллетенди сүрөткө тартып алып интернетке жарыяласа болобу? Деги эле ушундай сүрөт жана видео фиксация кылууга уруксат берилеби? Мыйзам кандай бул жакта? Жок, бул боюнча болбойт. Ал үкөктөр ар бир
кабиналарга жабыштырылган, сүрөткө тартканга болбойт, сүрөткө түшкөнгө болбойт, ал жерден телефон кармаганга болбойт. Келип идентификациядан өтүп, бюллетенди алып, кабинага барып, анан салып кете берет. Андан чыккандан кийин сүрөткө түшө берсе болот. Аймак комиссиянын ичинен сүрөткө түшкөнгө болбойт. Азыр баягы байкап атабыз, бюллетень бир аз узунураак экен, анча эмес, бирок узунураак экен. Ошол эле учурда баягы ортосунан бүктөп салып, тиги автоматтык санай турган үкөккө кайсыл бети менен салышы керек? Бүктөбөш керек негизи. Бирок азыр адамдар баары эле билип калыштыр, жарандарыбыздын баардыгы бүктөбөй эле салып атышат. Бүктөбөш керек, анан баягы жазылган бетин көмкөрөсүнөн кылып салыш керек да, ошондо эмеге асууга өзү эле түшөт. Чоң рахмат Гүлбара Тыркуловна, ушул биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирмекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр эле ушул Борбор шаардагы Сверлов районундагы номер 1352 аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсү менен ушул процесстин жүрүшү тууралуу маек кылдык. Белгилей кетсек, ушул Борбор шаарда 2 округда 27 жана 29 1 май жана Сверлов шайлоо округдарында парламенттик шайлоо өтүп жатат. 2 округтан 60-60 болуп, жалпысынан 120 шайлоо тилкеси ачылган. 2 округтан болуп, акыркы тизме боюнча 219 миң шайлоочунун тизмеси такталган болчу. Бул Борбордук шайлоо комиссиясы берген маалымат. Ошондой эле 2 округтан 25-25тен болуп, жалпысынан 50 талапкер ат салышып жатат. Өтө кызык жагдай, 60-60тан шайлоо тилкеси ачылып жатат. Ошондой эле 25-25тен талапкерлер ат салышып жатат. Белгилей кетсек, бүгүн 27 февраль Бишкек шаарындагы 2 шайлоо округунда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Ала Тоо 24 каналы ушул 2 округдагы өнөктүктүн жүрүшү тууралуу алдыда дагы маалыматтарды берип турмакчы. Биз менен болуңуздар, саламатта туруңуздар.